Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ixlastуулук деген бул эмне? Ixlastуулук деген адам баласынын жашоосу дагы, өлүмү дагы, сүйлөгөнү дагы, кылган иштери дагы ар бир кыймыл аракети калыс Аллах үчүн болуу. Калыс Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда, Аллахтан сооп үмүт кылган абалда болуусу ошол ixlastуулук. Жакшылык кылса дагы Аллах үчүн кылат. Жамандыкты таштаса дагы Аллахтан корккон үчүн таштайт. Ошол ixlastуулук. Мына ушул нерсе үчүн, ушул нерседе бизди сынаш үчүн Аллах Таала бизди жараткан. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллах Таала өлүм менен жашоону жаратты дейт. Эмне үчүн дегенде, силердин ичиңерде кайсы бириңер эң жакшы амал кыласыңар, ошону сынаш үчүн деди. Фудайл ибн Ияд деген табиин айтат: бул аяттагы эң жакшы амалдан максат бул эң ихластуу болгону жана эң туура болгону. Туура дегени бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайыктуу болгон амал дейт. Эгерде ал амалдар ихластуу болбосо, калыс Аллах үчүн болгон эмес болсо, ал амалдар кабыл болбойт дейт. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзбөгөн жолдор менен болсо, ал амалдар да кабыл болбойт деди. Демек, Аллах Таала бизди бул жашоого жаратуудан максаты ошол кимибиз калыс Аллах үчүн амал кылабыз, эң ихластуу амал кылабыз, ошол нерсени сынаш үчүн жаратты. Мына ушул ихластуулук деген адамдардын жашоосуну оңдойт. Адамдарды чыныгы бактылуулукка алып келет. Жада калса жөнөкөй эле адам, жеке адамдар эмес, жалпы мамлекет деңгээлинде дагы жашоолорду оңдойт бул. Бул кандайча дегенде, ихластуу адам ар бир ишинде Аллахтын ыраазылыгын издейт, Аллахтын ыраазылыгын көздөйт. Мисал үчүн ата-энесине кызмат кыла турган болсо, ал ата-энеси болгон үчүн, жакшы көргөн үчүн, сезимдерин алдырган үчүн эмес, ошо Аллах Таала ата-энесине кызмат кылууга, ата-энесинин ыраазылыгын алууга буйруган. Ошол үчүн эгерде мен ата-энеме кызмат кылсам, ата-энемди ыраазы кыла турган болсом, анда Аллах Таала менден ыраазы болот деп, ал ата-энеси анын жакшылыгын билсе дагы, билбесе дагы, ата-энеси башка балдарын жакшы көрсө дагы, аны жаман көрсө дагы, ал эмне ата-энесине жакшылык кыла берет. Жана ошондой эле бир туугандардын ортосунда болгон мамилеге дагы, бир туугандар аны жаман көрүшсө дагы, жакшы көрүшсө дагы, анын жакшылыгын билсе дагы, билбесе дагы, эмне Аллах Таала бир туугандар менен мамилени үзбөөгө буйруган деп, эгерде мен бир туугандарыма жакшы мамиледе боло берсем, Аллах Таала мага эмне сооп берет, Аллах Таала менден ыраазы болот деп, ар дайым ал мамилесин үзбөгөнгө, жакшы мамиледе болууга аракет кылат. Ошондой эле кошуналар менен болгон мамиледе, жалпы адамдарга болгон мамиледе, ар бир кылган ишинде ал эмне Аллахтын ыраазылыгын көздөйт. Ошон үчүн ихластуу адам ар дайым башкаларга жакшылык кылууга аракет кылат жана жамандыгыны тыйганга аракет кылат. Ошол нерсесини, ошол кылган ишинде Аллахтын ыраазылыгын издейт. Жана ошондой эле мамлекеттик деңгээлде кандай болот десе, мамлекеттик ишкерлер болсун, же болбосо жеке бирөөнүн кол астында иштеген адамдар болсун, ал Аллах Таала ошол жерлерде аманатчыл болуп иштөөгө буйруган деп, ал жумушунда аманатчыл болот жана жумушун так аткарганга аракет кылат. Ошол жумушунан пайдаланып кыянат кылуудан сак болот. Анткени Аллах Таала көрүп турат, бул нерселер Аллах Таала ыраазы болбойт деп, ар бир ишинде Аллахтын ыраазылыгын издейт. Ушул нерсе адамдардын жашоосун оңдойт. Ихластуу адамдын жашоосунда тынчтык болот. Анткени ал эмне мен жөнүндө адамдар эмне деп айтып атат экен, мен жөнүндө кандай сөздөр болуп атат экен деген нерсеге карабайт. Ал эмне Аллах Таала ыраазы болсо болду, Аллахтын ыраазылыгын гана издейт. Жана ал ар дайым таза жүргөнгө аракет кылат. Эмне себептен? Ал эмне ар бир ишинде Аллахтын ыраазылыгын издейт. Ушундай ихластуу адамдарды жада калса шайтан дагы азгыруусу кыйын. Ошон үчүн шайтан Аллах Таалага ушундай деп айткан: "Мен пенделердин баарын азгырамын, бир гана алардын ичинен ихластууларды гана азгыра албайм" дейт. Эгерде адам баласы ихластуу боло турган болсо, ал эмне шайтандын азгырынан сакталууга дагы ал эң чоң жардам берет. Ал эми ихлассыз адам болсо, ал канчалык принциптери болбосун, таза иштейм деген, таза жүрөм деген принциптер менен жүрбөсүн, ал эл көрбөгөн жерде же ошо принцибиден тажаган кезде ал нерседе кыянатты кылып коет, таштап коет. Жана ошондой эле канчалык таза жүрсөң дагы эл баалабайт экен, билбейт экен деген сөздөргө, ошондой нерсеге барып, ал эмне ошол принциптерин таштап коюшу мүмкүн. Ихластуу адам ар дайым Аллах Тааладан сообун күтөт, Аллахтын ыраазылыгын издейт дагы, ал ар дайым түбөлүктүү болот. Эми ушул ихластуулукту бузуучу нерсе бул эки нерсе. Биринчиси рия деп коет. Эл көрсүн үчүн, мансап, аброй үчүн, кандайдыр бир дүнүйөлүк максаттар үчүн кыла турган болсок иштерибизди, ал ихластуулугубузду бузат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк деди. Ошондо сахабалар сурашты:
Ал кичинекей ширк эмне дегенде айтты, рия, ошо эл көрсүн үчүн, кожо көрсүн үчүн амал кылуу деди. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар ушул нерсенин артында ооруп калган. Элдер эмне дейт, тиги эмне дейт, мындай эмне дейт деген. Бул нерселер эч кандай пайда бербейт бизге. Эч кандай пайда бербейт. Ар бир адам эмне калыс Аллах үчүн кылган амалдары гана пайда берет. Ыхласчылыкты бузуучу экинчи нерсе бул адамдын өзүнүн нафсысына тан берүүсү, өзүнүн нафсысына таң калуусу. Тагыраак айтканда, өзүнүн кылган иштерине ынанып, ошого ыраазы болуп, рахаттанып, мен кыйын кылып атам, кыйратып атам дегенсип, Аллах үчүн кылуусу эмес, ошол өзүнүн нафсысына жагып аткан үчүн кылгандыгы. Өзүнүн нафсысына жагып аткан үчүн кылгандыгы бул дагы ыхласчылыкты бузат. Анткени ал эмне? Аллах үчүн кылып аткан жок, Аллахтын ыраазылыгын издеп аткан жок, өзүнүн нафсысына жагып аткан үчүн кылып атат. Ошон үчүн адам баласы ар дайым ыхластуу болгонго аракет кылыш керек. Жана бизге акыретте эгерде өлө турган болсок, Аллахтын жанында бир гана калыс Аллах үчүн кылган амалдарыбыз гана пайда берет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва умиру илля лиябудуллаха мухлисин лахуддин". Алар бир гана Аллах Таалага ыхластуу абалда ибадат кылып, диндин баары Аллахка таандык деп, ыхластуу абалда ибадат кылууга гана буйрулушкан дейт. Бизде Аллах Таала ушул нерсеге буйруган, жана ушул нерседе сынаш үчүн жараткан. Жана эртең өлгөндөн кийин дагы бизге ушул нерсе гана пайда берет. Аллах Тааланын алдына барганыбызда ар бирибизден сурайт: "Кана пенде, калыс мен үчүн эмне амал кылдың?" деп. Биздин бул жашоо үчүн аброй топтодук, же дүнүйө топтодук, же башка иштерди кылдык. Калыс Аллах үчүн иш кылган эмес болсок, анын баары бул дүйнөдө калып кетет. Анын баары калып кетет. Аллахтын алдына барганда, Аллахым, мына калыс сен үчүн ушул амалдарды кылдым десек, ошол амалдарыбыз пайда берет. Бул ыхласчылыкка жардам бере турган нерсе, ар бир адам ошол кыямат күнү Аллахтын алдында эсепке турардан мурда бул жашоодо күн сайын өзүнө эсеп кылуусу. Эгерде күн сайын бир убакыт, бир аз эле убакыт өзүнө эсеп кыла турган болсо, кана бүгүн мен кандай амал жасадым? Калыс Аллах үчүн эмне амал кылдым? Аллахтын алдында кокус өлүп калып барып калсам, пенде мен үчүн эмне амал кылдың десе, кайсы амалымды айта аламын деп, ыхластуу болгон амалдарыны эсепке ала турган болсо, ал эмне ошо ыхластуу болууга жардам берет. Бул ыхластуу болом десе, адам баласы болду мен бүгүндөн баштап ыхластуу болом десе эле ыхластуу болуп калбайт. Күн сайын өзү менен күрөшүш керек. Шайтан адамдарды ушул нерседе катуу азгырат. Ушул ниетини бузганга азгырат. Анткени ниетини буза турган болсо, ыхластуу кылбай турган болсо, ал адамды азгыруусу да оңой болот. Экинчиден, ошол кылынган амалдары жараксыз болот. Ошон үчүн эң биринчи ар бир амал кылаарда биз ниетибизди оңдошубуз керек. Ыхластуу калыс Аллах үчүн кылып атам деп, анан ошол нерсени бузбай сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Өлгөнгө чейин бузбай сактап калганга. Бирөө үчүн жакшылык кылдыңбы? Ал жакшылыгыңды калыс Аллах үчүн кылдың ошол. Эми ал сенин жакшылыгың билбей койсо, көпчүлүк адамдар эмне кылат? Тиги жакшылыкты билбейт экен, мен мындай кылсам андай кылбай койду деп, ал кылган амалын өчүрүп алат. Жок, ал сен Аллах үчүн кылдың, сен жакшылыгың билсе да билбесе дагы, ал сен үчүн сооп жазылды, болду, аны унутуп коюш керек. Ошон үчүн ыхластуу болууга ар дайым аракет кылышыбыз керек жана ыхластуу кылган амалдарыбызды сактаганга аракет кылышыбыз керек. Эми ыхластуу болбой турган болсок, дүнүйө үчүн, аброй үчүн, бул дүйнөдөгү кандайдыр бир максаттар үчүн амал кыла турган болсок, ал амалдар өлгөндөн кийин эч кандай пайда бербейт. Ошон үчүн бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: эң биринчи тозокко таштала турган 3 түрдүү адам дейт. Ошолордун бирөөсү эмне? Бай адам, өтө берешен, көп садака кылган, көп элге жардам берген. Ошодон сурайт Аллах Таала: "Кана пендем, мен үчүн эмне кылдың?" дегенде, "Сен үчүн ушундай садака кылдым, ушундай иштерди кылдым" дегенде, айтат: "Жок, сен калп айтып атасың. Сен элдер берешен десин, кол ачык десин, жоомарт десин деп, ошол максаттарда кылдың. Ал нерселер сага ал жакта айтылды" дейт. Бул дүйнөдө айтылып бүттү, ал калды. Эми бул жакта сага эчтеке жок деп тозокко ташталат. Экинчиси Аллах жолунда согушуп шейит болгон адам. Ошодон сурайт: "Кана пендем, мен үчүн эмне кылдың?" дегенде, ал айтат: "Сен үчүн ушундай согуштум, сен үчүн шейит болуп өлдүм" дегенде, айтат: "Жок, сен элдер баатыр десин, атым калсын, даңкым калсын деп кылдың, ал нерсе сага айтылды" дейт. Атың калды, даңкың калды, бирок бул жакта эчтеке жок деп, ал да тозокко ташталат. Үчүнчүсү болсо, Аллах жолунда Куран окуган, илим алган, каары, илимини тараткан, дин тараткан. Ошондон сурайт: "Кана пендем, мен үчүн эмне кылдың?" дегенде, "Сен үчүн ушундай Куран окудум, Куран жаттадым, илим алдым, илим тараттым" дегенде, "Жок, элдер алым десин, каары десин, абройго жетейин, атаң такынка жетейин деп кылдың, ал нерселердин баары сага айтылды, бул дүйнөдө эчтеке жок" деп, ал дагы тозокко ташталат.
Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 түрдүү эң көп элге пайдасы тие турган адамдарды эскерди. Ошолордун баарынын кылган амалы пайда берген жок акыретте. Не үчүн? Ыхластуулугу бир эле шарт жок болгон үчүн. Ыхластуулук калыс Аллах үчүн кылган жок иштерин. Ошон үчүн ал амалдары пайда берген жок. Ошондуктан биз Аллахтын алдында өлүмгө ар бирибиз, Аллахтын алдында жоопко тартылууга, суракка ар бирибиз даяр болушубуз керек. Өлүм эртеби кечпи ал айттырбай келет. Кокуста өлүп кала турган болсоң, Аллах Таала ар бирибизге ушул суроон берет. Кана мен үчүн не кылдың, не алып келдиң дейт. Ошондо кайсы амалым бар мен Аллахтын алдында турганда кайсы амалымды айта алам деп ошол нерсеге даяр болушубуз керек. Эгерде адам баласы жашоосунда ыхластуулукка үйрөнө турган болсо, анын жашоосунун баары ибадатка айланат. Мисалы үчүн үй бүлөсүн багып атат, үй бүлөсүн камсыз кылып атат эркек адам. Ошондо Аллах Таала мага ушул үй бүлөмдү камсыз кылууга, буларга жакшы мамиле кылууга, аларды эчтекеден кем кылбай кароого милдет кылыптыр. Ушуну аткарсам Аллах Таала менден разы болот экен, ушул мага сооп болот экен деп кыла турган болсо, ошол күнүмдүк кылып аткан жашоосу ибадатка айланат. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: жада калса өзүңдүн аялыңа бир тиште нан салсаң дагы, лукма деп коет, ошо бир тиште салсаң дагы, ал дагы ибадат болот деген. Ошондой эле бала чакаңа мамиле кылганда, аларга жакшы тарбия берүүнү, аларды дин жолунда тарбиялоону, Аллахтан коркууга тарбиялоону жана аларды камсыз кылууну Аллах Таала мага буйруптур. Ошону аткара турган болсом, Аллах Таала менден разы болот деп кыла турган болсо, ал кылган иши ибадат болот. Ошондой эле аял киши үйүндө менин күйөөмө баш ийүүнү буйруптур, күйөөмдү разы кылууга буйруптур, күйөөмдүн көңүлүн алууга буйруптур. Мен эгерде күйөөмө моюн сунсам, Аллахтын буйруктарын аткарсам, анда мага да бул нерседе сооп болот десе, ал күнүмдүк жашоосунда ибадатта жүрөт. Демек, эң негизги нерсе бул ниет, ыхластуулук. Ошон үчүн ар бир амалыбызда ыхласыбызды оңдоого аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава." Ар бир амал ниет менен болот дейт. Жана ар бир адам кайсы нерсени ниет кылган болсо, ошого жетет деди. Демек, биз ошол ар бирибиз кылган амалдарыбызда ниеттерибизди оңдошубуз керек, ыхластуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Бул жөнүндө Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды буйруп ушундай деген: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика лах." Айткының о Мухаммад, не намазым дагы, курбандыгым дагы, жашоом дагы, өлүмүм дагы калыс Аллах үчүн, ага эч бир шериктеш жок депти. Мусулман адам ушундай болот. Жашоосу дагы, өлүмү дагы, кыймылы дагы, токтоосу дагы, сүйлөгөнү дагы, ар бир амалында Аллахтын разылыгын издейт, Аллахтын сообун үмүт кылат. Жана ошондой эле Аллах Тааланын разылыгыны ар бир ишинде жакшылык кылса Аллахтын разылыгын издеп кылат. Жамандыкны таштай турган болсо дагы элден уялган үчүн эмес, бир күнөө ишти таштаса дагы элден корккон үчүн, шерменде болуш үчүн эмес, Аллахтын алдында шерменде болуудан корккон үчүн, Аллахтан корккон үчүн таштайт. Ушул чыныгы ыхластуулук. Көпчүлүк адамдар не күнөө иштерини элден уялган үчүн таштайт. Жакшылык иштерини элдин алдынга мактоого жетиш үчүн, абройго жетиш үчүн, ушундай атаң-таңга жетиш үчүн кылат. Жок, бул нерселердин эч бири пайда бербейт. Бизге пайда бере турган нерсе, күнөө иштен сак болсок, жамандыктан сак болсок, Аллахтан корккон үчүн, Аллахтын алдында шерменде болуудан корккон үчүн. Жакшылык кыла турган болсок, Аллахтын сообуна жетиш үчүн, Аллахтын разылыгына жетиш үчүн кыла турган болсок, ошондо биздин ар бир амалыбызда пайдалуу мөмөлө болот. Аллах Таала баарыбызга ушул ихластуулукту насип кылган болсун. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.